Канча жыл болду көрүшпөгөнүбүзгө. Мен үчүн жеке ушул прокуратурада иштеген ошо учурумда үлгү катары сизди дайыма tutуп келем да. Сиздин тазалыгыңыз, сиздин мамлекетке, элге берилип иштегендигиңиз мен үчүн дайыма үлгү болуп келген. Прокуратура органдарын эстегенде мен көп нерсени эстейм, арасында сизди эстейм да. Анткени билесиздер, жумуш оор болгон, иш көп болгон. Сизде жанакы отделда 3 эл адам иштейт. Ой, 3 эл адам иштейт элек, иш көп болчу аябай. Жана тоо болуп, делалар үлүп жатчу. Сизди жана эстесем, столуңуз бардыгы мындай том-томдор жатып, анан өзүңүзгө кичинекей жерди алып алып, анан кичинекей эме менен жазат элеңиз. Иштегенге столуңуз чоң болгону менен ичинде жана коерго жер калбайт эле да. Анан бирок ошого карабастан жанакы форманы кийип алып, ошо кезде эле полковник болчусуз. Ошо кезде. Анан бирок иштеп, эртеден кечке иштеп, анан бизге ушул айткансыз да, сиз мага айткансыз. Мен сизден ушул отделына жаңы отуруп кеткенде көп нерсени үйрөткөнсүз. Адамдын тагдыры, бул адамдын тагдырына аяр мамиле жасаш керек. Бул чоң жоопкерчилик. Бир эле бул жактан эмес, мыйзам жактан эмес, жараткандын астында дагы жоопкерчилик бар деп айтып, бизди таза иштегиле деп өзүңүз үлгү көрсөтчүңүз.